Rusgidro энергетикалык компаниясы Кыргызстанды эл аралык сотко берди. Бул тууралуу компаниянын башчысы Николай Шулгинов Россиянын ведомство басылмасына интервью берип жатып билдирген. Шулгинов ГЭСти курууга салган инвестициясын кайра кайтаруу үчүн сотко кайрыларын Кыргыз өкмөтүнө акыркы жолу ушул жылдын июнь айында эскерткен. Бирок Кыргызстан тараптан эч кандай реакция болбогонуна байланыштуу бул кадамга барышкан. Сүйлөшүүлөр жүрүп жатты, бирок жыйынтыгы чыккан жок. Биз 2012 жылдагы өкмөт аралык макулдашуунун негизинде иштеп жатабыз. Алар болсо ал келишимди 2016 жылы бир тараптуу жокко чыгарышты. Эми алар кыргыз-орус биргелешкен компаниянын 50% бизге тийиштүү үлүшүн сатып алып, чыгымдарыбыздын эсесин чыгарып бериши керек. Rusgidro тараткан маалыматты азырынча Кыргыз өкмөтү тастыктай элек. Компанияга Кыргызстан жалпысынан 37 миллион долларды төлөп берсе, аталган компания карыздын үстөк пайызына көз жумууга даярбыз дешет. Анткени нарын ГЭСтер каскатын куруу боюнча макулдашуу бир тараптуу чыккан. Башталбай туруп аягына чыккан долбоорго салынган акчаны болсо орусиялыктар 2 жылдан бери доолап келишүүдө. Кезегинде эки тараптуу келишим боюнча атайын депутаттык комиссияда түзүлүп, алар бир топ мыйзамсыз иштерди ачыкташкан. Депутаттык комиссия иликтөө бүткөнгө чейин уже мамлекеттик деңгээлде чечим кабыл алган болчу, ушул контрактты келишимди жокко чыгарып, менин эсимде бар, ошондо президентибиз айткан болчу, орус тарабы түшүнүп туруп туура кабыл алды деген ушул чечимди. Ошондо деле биз суроо бергенбиз, ушул 37 миллионду ким кайтарып берет? Эми кандай болсо да, жанагы акча сарпталган акча ээсине кайтарылыш керек да. Эгерде договор биз бузган болсок. Андан кийин Legolas деген баракет чыккан, ал деле ушул 37 миллионду төлөп берет, карыздан кутулабыз деген сөз айтылган болчу. Масалиев Rusgidro нарын каскаты үчүн бөлүнгөн каражат туура эмес жолго жумшалгандыгын айтат. Анткени каскатты куруудагы жасалган иштердин баасы кескин көтөрүлгөндүгү комиссиянын иликтөөсүндө ачыкталган. Ал эми Rusgidro боюнча түзүлгөн комиссиянын төрагасы депутат Алмамбет Шыкмаматов болсо, эл аралык Гага соту бул чечимди Кыргызстандын пайдасы үчүн чечпейт деп божомолдоп жатат. Денонсацияны Кыргызстан кылган, Кыргызстан 37 миллион долларды штрафтык санкциялар менен төлөп берет. Бүгүнкү күнү нарында бүгүн мына азыр ушул убакта ошол бир орнотулуп турган кымбат баалуу оборудованияны чечип кетип атат россиялык бир фирма соттун чечими менен. Көрдүңүздөр, орнотуп турган уже ошол жердеги мындай бир тетиктерди алып кетип атышат. Ошондуктан 37 миллион доллар биз чыгым болгондон тышкары дагы биз бул проектиде инвесторлорду дагы коркутуп алдык. Rusgidro менен Кыргыз өкмөтү 2012 жылы келишим түзгөн. Агалай Кыргызстанда Камбарата бир жана жогорку нарын ГЭСи курулмак. Бирок ошол жылы Орусиянын ички экономикасында болуп жаткан оор кырдаалды шултоо кылып, бул ишти өз убагында аталган компания баштаган эмес. Жыйынтыгында Кыргызстан макулдашууну 2016 жылы жокко чыгарган. Биринчиден бул келишимдин 13 беренесине ылайык 6 ай убакыт берилет. 6 айдын ичинде эгерде бир тараптын талаш тартышка болгон бир ой болсо, ошону билдириш керек. Ошол 6 айдын ичинде, англисче буну cooling off period деп коет да. Ошол 6 айдын ичинде чечкенге аракет кылыш керек. Эгерде ошол 6 айдын ичинде чечилбесе, анда эл аралык ошол арбитраждык жол менен чечүүгө аракет кылынат да. Бул жерде эми азыр маалыматтарда ушинтип айтып атыптыр, ГААКка бериптир депчи. Чынын айтканда ГААКта эмес, бул ad hoc деген арбитраждык бир чечүү жолу бар. Бул туруктуу арбитраждык институт эмес, бир учурда эле керек болгондо, мисалы бир арбитрди шайлашат дагы, 3 арбитр болсо, 3 арбитрди шайлашат, ошол арбитрлар чечимди ошол ичте карап, талаш тартышты карап турган чечип беришет да. Эгер Rusgidro Кыргызстанды эл аралык сотто утуп чыкса, өкмөт аргасыз каскат үчүн жумшалган 37 миллион долларды казынадан берет. Бул сумманын орусиялыктарга чигерилиши өлкөнүн экономикасына олуттуу зыян алып келиши толук ыктымал. Анткени бул жылы мамлекеттик бюджет 24 миллиард сомдук таңкыстык менен жашап жатат. Ал эми Rusgidronун маселесин эл аралык Гага соту качан карайт азырынча белгисиз. Гүлзара Бакаева, Дастан Кадыркулов, Next TV.